Азыркы учурда техниканын аябай өнүккөн маалы. Бүт гаджеттердин камерасы бар. Смартфон, ноутбук, планшет, бири да калбайт. Алар менен сиз ар кандай сүрөттөрдү жасасаңыз болот. Интернет менен видео звонок кылсаңыз болот. Бирок алардын тескери жактары дагы бар. Аны мен силерге айтып бергенге даярмын. Акыркы убакта хакерлер адамдардын гаджеттерин взломать этип, аларды аңдый баштаган. Хакерлердин аңдыганынан этияттанып, көп адамдар камераларын жаап баштады. Керек болсо директор Федерального бюро расследований США Джеймс Коми дагы. Ал интервью берип атканда айткан: "Мен дагы опыттуу кесиптештеримден кеңеш алып, ноутбугумдун камерасын көрүнбөй турган пленка менен жаап койгом". Албетте ФБР кызматкерлери хакерлерден коргоо турган нерсеси бар. Анткени алардын компьютерлеринин жанында көптөгөн документтер бар. Алар камерага түшүп калса, хакерлер аларды иштетиши мүмкүн. Россияда өткөн Касперский лабораториясында адамдарды сурамжылоодо 52% хакерлердин аңдыганынан этияттанышат. Ал эми 26% камерасын жаап коет. 5% болсо эки камерасын тең жаап коет экен. Хакерлер алынган видеону шантаж катары иштетишет. Эгер адам камерада терс каармандын ролун аткарып жатса. Опыты чоң ууру хакерлер болсо башка максатта аңдышат. Алар компьютердин жанындагы кагазда аккаунт жана анын паролун урдашат. Ошондуктан дароо азыр камераңызды жаап коюңуз деп айтмакчымын. Баса, алар камерага эле доступ албай, экраныңыздын ичиндеги кыймыл-аракетиңизди да аңдай баштады. Андыктан ал 12 приложение. Аларды көчүрбөш керек. Эгер ал сизде бар болсо, дароо удалить кылып салыңыз. Ал кайсы приложение деп жатасызбы? Аларды мен кийинки видеодо айтып берем. Андыктан подписка кылып, коңгуроо баскычын басканды унутпаңыз. Эгер сизге видео жаккан болсо, лайк басып жана досторуңуз менен бөлүшкөндү унутпаңыз.